80 жылдык тарыхы бар Улуттук филармониянын чоң сахнасында канчалаган залкар инсандар өз таланттарын элге тартуулап келатышат. Бүгүнкү берүүбүздө Улуттук филармонияга саякаттоону туура көрдүк. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кыргыз филармониясы алгач 1936-жылы эл аспаптар оркестри жана хор коллективи негизинде түзүлгөн. 2001-жылы Кыргыз улуттук филармониясы деген статуска ээ болуп, мына ушул күнгө чейин 80 жылдык чыгармачылык тарыхый жолу бар биздин көркөм өнөр маданиятыбыздын мынча айтканда казынасы деп айтсак болот. Улуттук филармониясы жалпы ушу кыргыз элинин журтчулугунун мынча айтканда мактанаарлык маданият казынасы болуп келет. Мына ушул убакка чейинки 80 жылдык өмүрдө Кыргыз улуттук филармониясы кыргыз элинин көркөм өнөр маданиятын дүйнө элине чагылдырып даңазалап келди. Бул жерде Карамолдо атабыз баш болгон Ыбырай Туманов жана башка Калык Акиев жана башка улуу өнөр инсандарынан мына бүгүнкү күнгө чейин мына азыр көрөсүздөр. Жалпы ошо кыргыздын өнөр адамдары мына ушул жерде эмгектенишет. 80 жылдык тарыхы бар Кыргыз улуттук филармониясы мына өткөндө 80 жылдык мааракесин белгиледи. Бул жерде бизге ар бир кошуна мамлекеттерден дагы ушу өнөр адамдары келип, алар да өздөрүнүн куттуктоолорун айтышып, жалпы журтчулукка ушу филармониянын 8 чыгармачыл тобу чоң программада концерттерин берип өтүштү. Бул чындыгында дагы бул бүгүнкү күндө биздин Кыргыз улуттук филармониясынын көркөм өнөр көрөңгүсү канчалык экендиги, чыгармачылык деңгээли канчалык экендиги жөнүндө дагы бир жолу журтчулуктун алдында жатканда отчет берип алдык десек болот. Мындан сырткары дагы ар бир мамлекеттик иш-чараларда, эл аралык деңгээлдеги иш-чараларда алгач мына ушу биздин Кыргыз улуттук филармониясы кыргыз элинин улуттук көркөм өнөр маданиятын тартуулап келет. Мына Ош жергесинде болуп чоң программада концерт менен 5 күндүк гастролдо болуп келди былтыркы жылдары. Мына эки улуттун достугун, ынтымакташтыгын, шериктештигин бекемдеген таризде жаткан мамлекеттик деңгээлде болду. Бул Алматы шаарына барып, Казак жергесинде барып туруп биздин ошол жерде эмгектенип аткан биздин ата мекенде эшебизге жана ушундай боордош казак журтуна дагы чоң программада концерттерди берип келдик. Мына ушул шартыбызда быйыл дагы жамбастан мына Ош жерине жакын арада эле ушу эл ырчысы эстебес тобу барып 3 күндүк өздөрүнүн чоң программадагы концерттерин коюп келишти. Мына сырткары дагы мына ушу май айы менен жалпы чыгармачыл жамааты филармониянын 150 кишиден турган чыгармачыл топ мына ошол жерде чоң программада концертин тартуулаган турат. Андан сырткары Көл калаасында мына ошентип отуруп биз ушу жалпы биздин мекенибиздин региондорунда биз ушу кыргыз элинин көркөм өнөр маданиятын тартуулайлы деген иш пландарыбыз бар. Мына азыр анда эмесе силердин келген миссияңарды аткаралы азыр анда. Улуттук филармониянын чыгармачылыгы менен таанышууну камералык хордон баштадык. Yeah.
Саламатсызбы? Саламатсыз. Бул хордун иш алып барып келаткандыгына канча жылдын жүзү болду? Биздин камералык хор 1974 жылы Совет министрликтин чечими менен телерадио корпорациясында ачылган. Анын алгачкы дирижеру Кеңеш Ибраим Кулуч Алиев болгон, опералык театрда башкы хармейстер болуп көп жыл иштеди. Ал киши азыр каза болуп калган. Ошо кишинин эмгеги чоң. Ошо репертуарларын баарын, кыргыз композиторлорунун, оончулардын чыгармаларын баарын ошо алтын фондуга жаздырып, бир 2 жыл иштесе дагы бир топ ишти баштап, ошо хордун пайдубалын түзүп кеткен киши ошо да, Кеңеш Алиев. Андан кийин Гумбин иштеди Валерий Дмитриевич. Ал дагы бүт кыргыз композиторлордун чыгармаларына да көңүл буруп, классикалык чыгармаларга, орус композиторлорунун анын өзүнүн чыгармаларын, кыргыз ырларын обработка кылып ушундай иштерди аткарды да. Ал дагы бир топ ошол алтын фондуга бир топ чыгармалар жазган. Андан кийин биз конкурс менен келдик. Мен Калдыбек экөөбүз. Ана Калдыбек 2 жыл иштеп, институтка жетишпей калып, ал кетип калды да, мен кайра ишке алып алдым. Азыр экөөбүз иштеп атабыз. Мен башкы хармейстер, ал хармейстер болуп. Экөөбүз дагы бир топ ошо кыргыз композиторлорунун, орус композиторлорунун, чет элдик композиторлордун чыгармаларын жазып, момундай концерттерге. Мурда кыргыз музыкасы, кыргыз хору көпчүлүк учурларда мынтип сурашат да. Хор болду беле, кыргыздыкы бар беле деп. Анан ал кезде шыгырдайбыз деп айтышчу да. Ал кыргызда болгон, мындай карап көрсөңчү. Көбүндү полифония деле бар экен, жанакы кыргыздын кошогун деле карап көрсөңүздөр. Кошокторду мындай көңүл коюп уксаңар, бирүүнү баштагандан ал экинчүнүн коңур, мындай кайгылуу мотив менен. Андан кийин аны улап ушундай чоң бир полифония угулат да бул жерде. Мен ошо айтмакчымын, ошо кезде эле могорке полифониялык ыкма болгон экен депчи. Анан могорке шыгыр өзү кийин 17-жылы ошо Совет мезгили түзүлгөндөн баштап аябай гүлдөнүп өстү да. Биздин филармониянын алдында чоң 60 кишиден турган шыгыр жамааты бар болчу. Анан ошондо Кыргыз союз композиторлор бар да, Кыргыз композиторлор союзу. Ал кыргыз композиторлордун чыгармаларын аткара турган коллектив жок болуп калып, Алматыныкын суранып запись учурунда, тасмага жазуу учуру болгондо Казакстанга кайрылышып, Ташкентке кайрылып, 2 жакка барып жазып жүрүшкөн да. Ошондо Совет министрликтен айтылган экен, бизде оркестр, хор деген жокпу, эмнеге силер Алматыдан барып жазып атасыңар, эмне үчүн Ташкентке барып жазып атасыңар, эмне деген акчаларыбыз кетип атат депчи. Анан ошондон кийин ойлонушуп көрсө, биздин Кыргызстанга да оркестр керек экен, биздин Кыргызстанга хор керек экен деп. Анан кайрадан ошо хор жоюлуп кеткенде биздин камералык хор телерадионун астында ачылган да. Симфониялык оркестр ачылды. Составы анда 120 да ушундай чоң симфониялык оркестр, биздин камералык хор. Анан ошондон бери мынакей биздин программабыз бар, аябай репертуарыбыз аябай чоң биздики. Ар бир концертте жаңы чыгармаларды алып барабыз да, бирин-бири кайталанбаган. Анан биздин филармонияга биз 2010 жылы бияка которулдук телерадиодон. Ошо аякта да биз телерадиодо запись иштери, концерт иштерине активдүү катыштык. Бул жерде андан бетер тыным жок. Кийинки сапарыбызды 50 жылдык тарыхы бар Акмарал оркестры менен уланттык. 25 жылдан бери элге кызмат кылып талыкпай эмгектенип келе жаткан топтун көркөм жетекчисин сөзгө тарттык. Мына азыр сиздер кайсыл ырды ойноп атасыздар? Бу Үсен Сыдыков обончу. Ошонун обону бу бирок Кыскалдак деген бийиктин ичинен ойноп берип атабыз. Эң жакшы, анан дирижер болуш үчүн абдан угуу сезимтал болуш керек деп ойлойм да. Анан ар бир аспапты сезе билүү, негизи эле бул жөндөмүңүз качан ойгонду эле бул нерсенин талантыңыз? Эми күрөкөйгө келип окугандан башталды го деп ойлойбуз. Угуу сезим ошондон өрчүтүп отуруп келди го.
Айтсаңыз, мына ар бир аспапты өзүнчө бир айырмалап билүү, кайсыл ошол жердеги солистиңиз жетишпей атат, аны сиз байкап турат экенсиз. Анан бул нерсеге бир өзгөчө техника керек болсо керек. Эми кандай десем, керектүүсүн колдонобуз, ошо мындай сыйкырдуу деле эчтеке колдонбойбуз, бирок эмне керек болсо ошону колдонобуз. Өзүңүз дагы аспаптарды ойной алсаңыз керек. Кайсыл аспапты ойной аласыз? Гитарада ойнойм, комузда ойнойм, бас комуз. Бүт инструментти билем. Баарында кичинеден, бирок мүмкүнчүлүктөрүн баарын билем. Кайсы инструментке айзарга жазса, ошо ойной элет. Кайсы нотаны жазсаң, айзарга жазсаң, ойной элбейт, аны билем. Демек, өзүңүздүн ушул кесиптештериңиздин деңгээлин билип, аларга жараша сиз талапты да кое турбайсызбы? Ал абдан керек. Ар бир баланын мүмкүнчүлүгүн билем, ошого соола жасам. Жакшыраак ойногондоруна. Ошентип мүмкүнчүлүктөрүн билем. Эң жакшы. Анан бул топтун түзүлгөнүнө канча жыл болду? Кандай жетишкендиктерге жетиштиңиздер? Бул топтун түзүлгөнүнө 50 жыл болду. Биз иштеп койдук 25 жылдан бери. Биз жарымынан бери иштеп келатабыз. Өзү мурда эле 50 жыл болду бизге быйыл. Атына заты жарашкан эл шайырлар тобунун солисттери шаңдуу ырлар менен көпчүлүктүн жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, мыкты чыгармаларды элге тартуулап келишет. Көркөм жетекчисин сөзгө тарттык. Чоң рахмат. Эми бул топтун түзүлгөнүнө негизи эл шайырлары деп жалпы биздин залкарларыбыз түзгөн. Бул 76-жылы түзүлгөн да. Анан Алымкул Үсөнбаев атты алып, ошол 91-жылы негизделген. 91-жылы ошол эл шайырлар тобун жаңы негиздеп түзүп, ошол Алымкул Үсөнбаев атындагы атты коюп негиздеген биздин залкарыбыз Замирбек Үсөнбаев агабыз 91-жылы түзгөн. Мына Кудай кааласа быйыл 25 жыл болду. Быйыл 25 жыл торколуу тоюбузду белгилейли деп турабыз. Ушул 25 жылдын ичинде 91-жылдан бери көптөгөн чет мамлекеттерге чыгып атышат биздин топтор. Жакшы элдин жүрөгүнөн орун тапкан чыгармаларды жаратып атышат. Негизинен бул топто 12 киши эмгектенебиз. Ошо залкарыбыз түзүп кеткен, улуулардын нускасын калтырып кеткен, улуудан калган өнөрдү улай турган топ болсун деп ошол улуу биздин аталарыбыз, Алымкул аталарыбыз, Осмонкул аталарыбыз, Саякбай аталарыбыз негиздеген 76-жылы түзүлгөн топту ошо 91-жылы кайра жаңыртып түзгөн. Ошондон бери ушул Алымкул атабыздын атын алып эмгектенип келе жатабыз. Биздин эми топту баарын эле айта кетсек, эми залкарлардан баштайлы. Ошол залкарлардан ошол биздин негиздеген төкмакыныбыз эл артисти Замирбек Үсөнбаев аксакалыбыз негиздеген. Андан кийин ошол эле улуу залкарлардан калган азырда биздин заманыбыздын залкары деп сыймыктанабыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Дүйшөнбек Үкүев аксакалыбыз бар. Анапия эжекебиз бар. Үчтүректин үч кызы ушул жерде. Мына Максат Кулуев акыныбыз бар. Рустам Сагыналиев, Кылычбек Бекишев, Акыйкат Соңкөлбекова, Азамат Отунчиев, Нурбек Серкебаев деген, Кенже Көбөкова деген элдин жүрөгүнөн орун тапкан жаш ошол комузду, нукурадан калган өнөрдү сактап келе жаткан биздин ырчы топторубуз ушул. Репертуар жагынан тандоого келгенде биз улуу залкарлардын шайыр десе эле кечке эле биз заманбап ырларды ырдай бербейбиз.
Себеп дегенде биз улуудан калган уңгуну эч убакта жоготпошубуз керек. Муундан муунга калтыра турган залкарлар түзүп кеткен чыгармалар бар. Ошол айтыштарыбыз бар, терме санаттар бар. Заманга туура келген, заманды айткан улуу акындарыбыздын терме санаттары ырдалат. Албетте жаңы жаш оончуларыбыздын чыгармалары ошол негизги биздин кыргыздын жыттанган оондорду, кыргызга сиңимдүү оондорду алып чыкканга аракет кылабыз. Албетте мунурдайсың, анырдаба деп тыюу салбайбыз. Бизде дагы жетекчилик бар, көркөм кеңеш бар дегендей. Ал жакка да сунуштайбыз. Ошол тарбиялык мааниси барбы, кийинки жаштарга бир жакшы жан дүйнөсүнө бир азык бере турган чыгармаларды тандап, анан алып чыгабыз. Дүйнө жүзүн кыдырып, кыргыз музыкасын, кыргыз ырларын дүйнө элине тааныткан Камбаркан тобунун көркөм жетекчиси жана башкы дирижеру буларга токтолду. Биздин кесиптин өзгөчөлүгү айрыкча фольклордуку. Мисалы, дирижерлор бүткөндөн кийин даяр чыгарманы жирштедет да. Мисалы, классический музыкада өзүңөр билесиңер, Бетховен, Бах, Гайдындан баштап, ошондон бери эмне деген чыгарма жазылган эмес да. Ошонун баары такталып, мисалы, симфонический камерный оркестрлар даяр нотаны алып келет. Ошону мисалы бүгүн Чайковскийди ойнойлу, жоксо биз Гайдындын баягы 200-300 жылдыгы болсо ошол чыгармаларды ойношот да. А фольклордук дирижерлордун кыйынчылыгы биз өзүбүз жазабыз. Жанагы силер радио телевидениеден угуп жүргөн кыргыздын музыкалары бар го. Ошону мисалы Карамолдонун күүлөрүн, Күрөңкейдин күүлөрүн, Ыбырайдын күүлөрүн ошолорду биз оркестрге иштеп чыгып, анан ойнотуп, ошентип анан биз деген концертке анан жоксо радиого тартуулайбыз да. Ырларды да өзүбүз аранжировка кылабыз. Анткени азыр биздин фольклор 1987 жылдан баштап мындай топ болду десек болот да. Ага чейин бизде деген баягы ачык айтыш керек, кыргыздын улуттук аспаптары жоголуп бараткан. Колмуз, темир колмуз, кылгыякты ушакта Толтой байкай раматлык тартчу эле. Андан башка кишини көргөн эмесмин да. Вот ушундай эмеге келип калганда, ошол убакта, ал убакта ЦК дейчүбүз, ошондой эме чыкканда, кыргыздын улуттук аспаптарын кайра жандандыруу маселеси козголуп, ошонун аркасынан биздин коллектив түзүлгөн. Ошондон кийин мына азыр силер көнүп калыңар да, чопо-чоор, чогойно-чоор, сыбызгы деп ойнолуп атпайбы? Силер билесиңер. Биз биринчи жолу 88-жылы чыкканда, сахнага чыкканда, биринчи элге отургандарга биринчи тааныштырчубыз. Бул биздин чопо-чоор, анан үйлөтүп көрүп үнү кандай экен, чогойно-чоордун үнү кандай экен, сыбызгынын үнү кандай экен, жылажындын үнү кандай экен, доолбастын үнү кандай экен деп керней сурнайларын баарын биринчи ойнотуп туруп, эми ушулар чогуу ойногондо момундай биздин күүнүн көркү чыгат деп, анан ошондо ойноп берчүбүз. Өзүбүздөн эле эме чыккан. Ушул чопо-чоор менен, чогойно-чоор менен кыргыздын ырларын, күүлөрүн кантип ойносо болот деп. Ошондо эле ошо чопо-чоор менен, чогойно-чоорлор менен, силер азыркыга чейин угуп келе жатасыңар, 91-жылы кыргыз жери, жанагы Апа Жайнактын ыры эметип атпайбы? Күнүгө мына азыркыга чейин эмесин мааниси, өзүнүн эмеси кете элек да. Вот ошолордун баарын мына ошо чопо-чоорлор менен ойногонбуз да.
Тал чубуктай буралып бийлеген Акмарал би ансамбли чет өлкөлөрдө болгон көптөгөн фестивалга катышып, алдыңкы орундарды багындырып, Кыргызстандын желегин желбиретип келишүүдө. Бул топтун көркөм жетекчисинин айтымында бийчи кыздар бардыгы кесипкөй жана өздөрүнүн кесибин сүйгөн айымдар экенин кошумчалады. Акмарал би ансамблине 51 жыл болду. Тилекке каршы азыр бизде бийчилер аз. Профессионал бийчилердин көбү театрга кетет же башка өлкөлөргө кетип калып атат. Эми буюрса биздин мамлекет кичине көз карашын өзгөртсө, биздин айлыктарды көбөйтүп берсе, менимче бизде бийчилер көбүрөөк болот. Себеби ооруп атса дагы бийлеш керек. Концерттерде 7-5-8 күндүк концерттер болуп калат. Температурасы менен деле бийлешет. Биз деле ооруп атсак деле келебиз. Бизде ошол ненормированный рабочий ден деп коет да. Би өзү бул абдан мындай татаал кыйын тармак да. Если мындай профессионально көз караш менен караса. Сүйгөн өзүңдүн профессияңды чыдайт экенсиң. 1-2 күн үйдө отурсаң да анан кайра барып иштеш керек. Эми ушуга кичинекей жаштан бери окуп үйрөнгөндөн кийин эми мамлекетке бир салым кылыш керек экен депчи. Биякта да бийчилер күтөт да. Дайыма эле руководительдерди менять эте берсе, анда да жумуш жүрбөй калат. Ушу менимче руководитель, бальтмейстер, репетитор, алар дагы чоң ыраазы болуш керек ушул тармакта иштеген бийчилерге. Баары эле чыдап бийлей бербейт, чынын айтсам. Абдан татаал жумуш. Улуттук филармониянын жана бүтүндөй кыргыз элинин сыймыгы болгон Карамолдо Орозов атындагы оркестрдин башкы дирижерун сөзгө тарттык. Оркестрди жетектеп азыр мен иштеп атам. Ушу биз өзүбүз жасайбыз репертуарды, топтойбуз. Элдик ырларды, күйлөрдүн баарын оркестрга аранжировка кылып өзүбүз салабыз да. Ушуга айырмачылык ушунда да биз үчүн даяр материал нота жок. Biz özüz жасайбыз. Ар бир композитордун, ар бир аранжировщиктин же дирижердун баягы чыгармачылык өзүнүн акыбалында, состояниясында болот да. Кээде жакшы мындай моменттер болуп бергүү келип турганда бат эле бир күндө жасаса болот. Бир ырды мисалы оркестрга салыш үчүн кээде болот, даже 1-2 саат, 3 саат деле жазат. Кээде бир жумалап бүтпөй калат да, ушундай болот. То есть ар кандай болот. Ана бир сөз менен айтып кыйын. Кандай гана чыгармалар болбосун, баарын ийне жеткире аткарган филармониянын солисттери биздин чыгармачыл топко дагы ырларын аткарып беришти.
филармониянын ичинде бизде топ болуп бөлүнөбүз. Өнөр адамдары дагы, мисалы, Карамолду Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестри, Камбаркан, башка өзүңөр билгендей эле топ-топко бөлүнөбүз. Ошонун ичинде биз солисттер, бизде мүмкүнчүлүк бар бүт оркестр менен чыгарма аткаргангачы. Андан тышкары эстрада менен дагы сахнага чыгып жүрөбүз. Өзүң байкагандай комуз менен дагы чыккан учурларыбыз болот. Теги эле бизде филармонияда кандай бир концерт, мероприятие болбосун, ушул солисттер катышпаган программа жок деп айтсам да жаңылышпайм. Бизде мүмкүнчүлүк бар ошол жерден үнүбүздү дайыма формада алып жүрүш үчүн жанагы спортсмендер дайыма өзүн кармап жүгүрүп машыккандай эле биз дагы үндү машыктырып дайыма кайсы бир учур болбосун даяр болуп биз концерт элдин мүдөөсүн аткаруу үчүн ушул жерде заниматься этебиз. Ушул жерде улуу кичүүбүз менен бирге эмгектенебиз. Улуубуз кичүүбүзгө кеңешин берип, кичүүбүз улуубузду ызаттап дегендей үйдө үй бүлөң менен бирге болсоң, жумушта биздин ушул жумуштагы үй бүлөбүз, ушул солисттер, биздин филармониянын коллективи, биз ушул Кыргызстандагы бирден бир мындай мекеме ушул кыргыз улуттук музыкасын алып чыккан, даңазалаган дүйнө жүзүнө кыргыздын ичинде ушул кызмат кылып келген ушул филармонияда эмгектенгенибизге баарыбыз сыймыктанабыз. Дагы да талбай эмгектене берели деген ниетибиз бар. Ушул биздин солисттердин жеке максаты элге кызмат кылуу деп эсептейм. Өзүнүн эле аты айтып тургандай да, ырчы деген ошол атка татыктуу болуш керек. Ошол атка татыктуу ырдаш керек. Бардык жагынан. Ырды элге берүүсү, ырды тандашы, сөзүн тандашы, ошол оонду туура ырдашы, ошол сөзүн туура айтышы. Анткени мына мисалы үчүн азыркы ырчылардан көп байкайм, сөзүнө көңүл бурушпайт да, эптеп эле оонду жаттап алып туруп, сөзүнүн мааниси бар да, например, бир турмуштун бир көз ирмемин элге көрсөтөт. Айтып бересиң, бир 3 мүнөттүн ичинде айтып түгөтүшүң керек. Ошону сөздөрүн бир сөзүн туура эмес айтчу болсоң, бүт мааниси өзгөрөт биздин кыргыздын сөзүндө. Таптакыр мааниси бөлөкчө болуп калат да. Ошону түшүнбөй жатышат да. Көп эле жолу дагы жаш ырчыларга айттым. Филармонияда бар эски ырчылар, барыбыз мурунку ырчылар. Эски болуп калыпты бизде эле. Ошол ырчыларга келгиле, филармонияга келип туруп сурагыла, бул сөзү кандай, могул обону кандай, могу жерин үйрөтүп койгулачы деп. Жардам беребиз баарыбыз тең эле. Өмүр бул алтындан кымбат. Анын ар бир мүнөтүн пайдалуу эмгек менен элиң эскергендей кылып өткөрсөң, жашоодо өкүнүч болбойт деп айткан экен бир улуу ойчул. Дал ушул ураанды бекем туткан биздин улуттук филармониянын өнөрпоз адамдарынын чыгармачылыгы жана кесипкөйлүгүнө сиздер менен чогуу биргеликте күбө болдук. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча аман туруңуздар.